кандай айфонго же мындай жөнөкөй телефон? Чоңго. Канча сом экен? Эми көп да. Садырды кыйын сагынып, аныкы чагында оозунан чыгат да. Азыркылар вообще этика, эстетиканы билбейсиңер. Кличка мишка болчу, мишка келатат дегенде көп балдар отурат эле. Садырды кучакта өтмөй сайын келбейм десе, эмне бул сүйүү, бул жакшы көрүү, мери, мене мериме. Садырды кыйкырам кыя. Ушинтип эле таркыйып төрөлдү дейсиңби? Кучакта алдымдан анан отуруп. Элдер айтмакчы, жол киресин өндүрүп алайын деп атат окшойт. Өндүрдүм жол кирам, айтып койсун. Садыр мага бир жакшыраак телефон алып берчи. Бетинен өппөй эле, бир жеринен өппөйсүң деп. Салам биздин сүйүктүү көрөрмандар, сиздерге дагы да болсо интернет жылдыздары менен тааныштырууну улантабыз. Бул Солото каналы, урматтуу көрөрмандар. Биз болсо бүгүн интернет жылдызы өлкө башчыбызды лампочкам деп эркелеткен апакебизди таап алдык. Жолго чыгам десе да болбой алып калдык. Бүгүн бизде конокто Гүлнар апа. Анан кийин элдин баары мени маскалдайт, лампочкаң айныды го деп. Бала болду мен лампочкам айныбайт, кете замкайна болот деп коём. Анчамда замкайна болот да. Саламатсыз апа, кандай келип алдыңыз? Жакшы кызым, өзүңөр тынчсыңарбы? Кудайга шүгүр апа, сизди көрүп алып чынында кубанычтабыз, сиздин батаңызды алып, сиздин жакшы сөзүңүздү угуп эле биз үчүн кандай сыймак экенин билебиз. Кандай сапар менен келип калдыңыз? Тойго келдим эле Арча Бешикке. Мен го өзү Бишкекке 2-3 жолу келип турчу элем. Мына пандемия болуп келбей калган менен менин аусундарым, кайнелерим баары ушу Бишкекте да, Карабалтада, Сокулукта келип турчу элем. Анан быйыл эми келдим да, кече тойго келдим 12-синде. Өзү үйдө тойго жөнөп атканда эле Бишкекке барам десем, неберелерим, ой, Садыр уулуңузга учурап келесиз. Ооба, Садырды кучакта өпмөй сайын келбейм десем, неберелерим таң калып карашат да. Анан келдим, Аллага шүгүр, тентектин ишин теңир моңдойт деп, той өттү. Өткөн эртеси базарга түштүм. Түшүп анан ошакка өттүм. Өтүп кыдырып жүрүп жана приемныйын сурап өтүп алдым. Өтүп барсам, адам айда кыйын көп болот турбайбы? Ай, анан мындай карасам, бир аксаган чолоктор, көздөрү мындайлар келип атсанан, ай, бу жерге жалаң эле ушундай бейбечелер келет экен, мен жөн эле кетип калайын. Дейм, бирок эмнегедир ушу Садырды кыйын сагынып, билбейм, мен эне катары эл кандай түшүнсүн, мен өзү 7 жыл чоңойттум да балам. Эркек балдарды кучактап, мына кичинекей балам жакын эле койнуман чыгып үйлөнгөндө эле. Садырды балам катары эле элжиреп жакшы көрдүм да. Анан эми элдер анысар түшүнөт экен, чоңула кучакта өбөм дейт да, эмне бул сүйүү, бул жакшы көрүү, мери, мене мериме. Мен мына азыр ушул вакытка чейин 5 балалы болгон балам мен өтпөй койсо капа болуп алам. Анан кийин раса элдер көп экен, анан кийин мен лампочка деп калышты эле. Көп балдар мени оромоттоп алып, кучактап алып, эже сүйлөп коюңчу, ой, Садыр балам жок окшойт, мен оюмда. Садыр кирип кеткенде эле көрүп алам, кыял кылам го. Илгери күйөөм Рамалик айтчу эле. Гүлнара, сен чоң болгон элем, пампарасатың жок деп байбиче дечи эле, тана албайт элем. Ошону эми сездим, себеби ойлобойм десең Садыр кирип кетип ичканага көрүп калса, Садыр деп кыйкырам, кыял кылдым, жок, Садыр башка жак менен кирип кетет окшойт. Анан бир Асан деген бала бар экен. Мага чейин көп адамдар келди. Ал мен урушуп аттым кайра. Жаш элекенсиң, барып иштебейсиң бир жерге, Садырдан пул сурабай. Садыр эмне пул чыгарып атпы деп көбүн кетирип алып балага дежурчу болуп алдым а жерде. Илгери бир сүйлөсөм, бул аял дежурныйбы дегенде мен мектепте эле дежурный болчумун дедим. Билбейм ошогон сөздү. Анан мен элге капа деле болбойм жаным. Эмнеге капа болом мен? Себеби 5 кол барабар эмес. Бирөө туура түшүнөт, бирөө туура эмес түшүнөт балдарым. Ошол адамдардын деле Кудай өмүрүн берсин. Жакшыга деле, жаманга деле Алла жаратты. Анан ушу пешенем экен. Оштун бир эрке үйүндө чоңойгон кыз элем. Атам эрте өтүп кетип, шофер болуп, троллейбус айдап жүрдүм, ой, комбайн айдап жүрдүм. Тагдыр экен ушу жакта Карамарт айылында бир жигитке турмушка чыгып 7 жыл бир кыз төрөдүм. Өтө жакшы үй бүлөгө түшүп келдим. Биз эми мен деле силердей жаш болгонмун да. Ушинтип эле таркыйып төрөлдү дейсиңби? Ушундай силердей кезимде келдим. Өтө жакшы кайненем бар экен. Садак болойм, балам эле жагып калыпсың да деп мени тарбиялады. Көп нерсени үйрөттү. Садак болойын деген сөздү кайненемен алдым. Чындыгында биз баягы орус мектепте окуп силерден 5 метр шок элек. Мен өтө шок хулиган кыз болчумун. Кличка мишка болчу, мишка келатат дегенде көп балдар отурат эле. Катырып айтпочу. Аллага шүгүр, турмушка чыккан жеримде эле аброюм жакшы. Тууган уруктарым сыйлайт. Күйөөм айрыкча сыйлачу. Эми өмүрү кыска экен, өтүп кетти. 10 жыл мурун эгер ушу Садыр Жапаров президент болгондо сөзсүз Садырга ыйлап келмекмин.
Балдарым тегиз чоңойду, улдарым бары үйлөндү. Эми азыр мен кыйноодон өттүм. Аны бир айтып атпайбы? Садырдан жолгурамды чыгарып алайын деп келсе керек да деп ой садак олойн чырамлам бизге ошого деле кудай өмүр берсин. Жолгурамды чыгарам деген ой менен келгеним жок. Өзүмчө эле мындай ой пайда болду. Матай жалап аткан Бишкекке келдим. Барып ошол жерде отурсам, садыр ишканага кирип садыр деп кыйкырып көрүп алайын деген кыял менен эле келгемин. Аны элдер абала деп чыгарып жүрүптүр анан. Эл озун элек жокта Майли мен элге каба деле болбойм. Себеби эл озун элек тосуп болбойт деп. Анан эмне керегибиз бар капа болуп өлө турган жанга. Анан садырды сагындым дедим мен. Садырды көрмөй сайын кетпейин дедим ошо приемный балага. Десем, эже садыр акам иштеп атат да бүгүн мынтип атат. Ошондо раса немелерин алмаштырып аткан мал экен. Койчу айнанам бирге өтө кыйналган. Мындай инвалидтер келет турбайбы? Мен кетип эле калайын дедим гой. Анан ошол жерде кайным бар. Ошого чалсам, "Ой, лампочканы кабыл албадыбы?" деди. Ага чейин эле бир эки бала мени ороморттоп алып, "Мына лампочкача келиптир" деп тартып жүрүштү. Мен Арча бешке барсам эле мен телефондо жүрөм го да. Анан ай дедим, "Же садыр болойн ошону көргөнбү, же бирөө жеткизгенди да багылар. Чалаң эле мындайлары бар экен го, көрө турган камералардан." Сада болойн, саясатка деле аралашпайт элем мен. Эмнегедир ушу садырга элжиреп, ушундай бала катары көрүп, садырды сагынчы болуп, садырдын түрмөканада көргөндөрүн элден угуп алып ыйлагам жүрдүм. Болбосом садыр каяктык, мен каяктык билбейм. Ушунчалык ушу балага мээрим түшүп, президент болбогондо деле мен келмекмин да садырдын үйүнө сада болойн деп. Кирдиңизби ана? Кирдим, анан кечанан Арча бешке алып телефондорум өчүп жатсам ошо кайным Матай келип сиз садырга учураштырганга элгөө экен го, мени кабыл албасы керек, кой балам кете берем, каба деле болбойм десем, коюң Матай келип сиз сүйлөшөбүз. Анан кийин ушул жерде тааныш балдар бар экен, жакшы балдар бар экен, сада болоюндар. Ал балдарды ушул жерге келип көрдүм. Анан келиң деди, эле барып отуруп алдым адатынча 9 деле. Анан саат 2-лерде эптеп бир убакыт таап, лампочка жен келиптир десем, анан бечара убакыт тааптыр да алтыным, жарыгым. Сыймыктанып кеттим. Анан эле садырга кире бериште титиреп алам го жөн эле. Өзүмчө эле андан мурун. Анан өзүмү кармап bir кабинетте 2,5 саат отурдум. Анан дагы бир аял кирди, бир бала кирди, чогуу кирди. Чогуу эле киргизип эле тура калып эле ордунан кадимки деле биз тосуп алып сада болойм бир кучактап өп койсо, "Майли" деди, кучакта өп алдым да анан отургузду. Ушундай эле жанына катар отурдук. Ой, садыр бир жөнөкөй да, Жанында да бир бала бар экен, Энис деген. Ал андан жөнөкөй сада болойн ак үйгө өтө жакшы жөнөкөй. Карапайым өтө элди ойлогон адамдар келиптир, сада болойн эл журт. Буларга тийбегиле. Президентмин деп керкей ордунан турбай отур деп койсо эмне кылмаксың алиги бир немени ордунан ыргып туруп мен менен көрүшүп, коркконунан же немесинен көрүшкөн жок. Ушул эжем убагында мага бир жакшы сөзүн айтты эле деп анан айын деп отурдум элжиреп. Бирок сүрдөй эткенсиң президенттен. Жакшы эле мындай сүрдөп. Йыгылдан анан эже. Каңгырамыш болуп отурдум анан. Элдер айтмакчы, жол киресин өндүрүп алайын деп атат окшойт. Өндүрдүм жол кирамы, айтып койсун. Анан канча берди? Неме, балдарыма күлүп атканмын. Садыр мага бир жакшыраак телефон алып берчи деп телефонум колуп сынып калган да. Анан айылда телефон деле сурай албайт экенсиң. Уялып, мынча отурдум анан сада болоюмча, немеде сонун. Bunday adam ançam içpeyt da. Ana tip içtim dağının, Allah'a şükür, komnatların karayın bir sonun yerde oturatken Allah'a şükür, uağında sadak olayın türmödeyem jatken. Ошентен сүйүнүнөн тез эле убактысыздыкта вечерен туруп боптур сада болойн ушунча убакыттын алганыңа рахмат десем майли жакшы жетип алыңыз мына сизге подарка деп берди жолук экен бир мындай неменин ичинде сонун азыр салынып алайын деп эми жалап аткар мактанайын деп атам жолугума жаңыраак кылып алып чыгыңыз пакеттен ал жолукту мен кичинекейлерин базардан 1,5 көрчүрөм бул бир 5 мүнөттүк жолук болуш керек деп коем анан мага ошогон көп балалуу бала деп баланы чоңойтуу энелерге мага өтө чоң сыймык. Подаркасын деле кереги жок. Мен азыр Аллага шүгүр жетип алам. 1000ден берсе 7000 эс болот. Балдарым тегиз чоңойгон. Бирок ушу садырды көргүм келди. Апам жоктун жанында эмне бар экен? Жоолуктун жанында конверт акча бар экен, кичине телефон кылайык. Андай iPhone го же мындай жөнөкөй телефон? Чоңго. Канча сом экен? Эми көп да.
Не кыласың? Канча экен апа, айтпайсыз. Эми аны не кыласың эми Мен сурап. дагы ойлойт дейм, ушунча тияктан бери келип жолуксан анан Эми ушул болгондойн ушу сырле боюнча кала бербей, жаным анча мынча нерсе сыр боюнча калат да жаным биргем. Демек чоң телефонго ылайык акча бар экен, Мындан сәл чоңурагын алам да. Эми каякта мага телефон тиет садак болоюн, үйдө неберелерим бар. Ана кышка кичине даярдык кылып. Эми майли, эми акча деле бербей койсо деле мындай тосуп алгана деле ыраазы болдум. Сыймыктанып, бирок президенттин кичине сүрү бар экен. Алдырап шалдырап кетет экенсиң. Мен эч кимден сүрдөбөгөн, эч кимге сөз бербеген кыйын катын элем. Садыр Садакуловдон кичине сүрдөп титиредим. Сүрү бар экен балам. Анан апа, мынакей ушу өлкө башчыбыз Садыр Жапаровду деген көпчүлүгүбүз азыркы тапта көрүп атабыз, жакшы иштерди кылып атат, аны колдоп атабыз. Анан апа, ушул сиз эми көп баланын энеси катары ушул биринчи кезекте эмнеге көңүл бурса деп ойлойсуз биринчи? Кайсыл жагыбызды өнүктүрсө, кайсыл жагыбызга көбүрөөк басым жасаса деп? Эми Садыр Жапаров биринчи кезекте бизди карыздан кутулса да. Мен ушу анча-мынча бизем баягы мал ал деп жүргөн менен кээде телевизор көрүп калабыз да, мынча жер сатылып кетиптир, анан мынча жер өтүп кетиптир, алтынды болсо бир балакаттар эле ташый берет экен деп. Анан кичине ай потом Кыргызстандан өзүнүн алтыныбыз чыкса, анан ташып кеткен эмнеси потом эмне уже ушу Кыргыздарда алтынды иштете турган адам жок экен деп ойлонобуз да, кичине бизде ям болсо баягы 5 мүнөтчөлүк бар да саясаткан эле ушул кичине төрөлүк дейсиңби? Биздин аматаларыбыз райыс болуп иштеп, Түркүстанда анча-мынча ошту дүңгүрөткөндүн кызымын. Кулмандатка чоңойгон жерде чоңойгонмун. Анан ойлончу элем, анан ушу Садыр Жапаровду ошентип ошо балам аркылуу даятка чыккан ата сай берип таанып көрбөй эле эметип жүрдүм, дуа кылып жүрдүм балам, баламдан кийин анан Садыр Жапаровго ташыйп биздин айылга барып чыгарабыз дегенде жакшы колдодум, мен чындыгын айтайын. Анан ошо колдогондорго кичине акча беребиз деле мен баардыгын топтоп алып отказ кылгыла акчаны дедим, албагыла акча. Уят потом Ташиевди колдойлу, Ташиев баягы Садыр деген баланы чыгарат экен деп көп адамдар эми мактанбайм, мен деле Караматка келгениме 40 жыл болуп калды, аброюм жакшы эле, сыйым бар. Сыйлашып майли деп көп адам колдоп шайладык. Бир тыйын жебедик мына. Түн болбосо күн турат. Жегендер жеп атышты ошол жерде. Биздин көзүбүз эле таркатып. Жебей ошону шайлап бердик. Биринчи Ташиевди шайладык. Андан кийин дагы Садырыбызды түрмөдөн чыгарды. Үйдө отуруп алып деле эне ойлонобуз да, балдарыбыз эсен болсо экен, жанагыдай уруш чыгып кетпесе экен. Ара жолдо эле жаш балдарыбыз мына биринин бутуна ок тийип, биринин көзүнө ок тийип, инфаркт болуп атпайбы балдар менен. Эне жүрөгүбүз ооруйт да балдарым, кантип оорубайт. Анан эле мынтип карап алып эле бирөөсү кече комментарийга жазыптыр. Буга эмне бар экен, үйүндө отурбайбы деп. Ошолордун баарын окуйсузбу? Ой, комментарийга кыйын кирем. Окуп, бир экөөсүнө ответ жаздым, сада болоюн. Бетинен өппөйлө, бир жеринен өппөйсүң депти бир сада болоюн. Ага деле айттым, мен бетинен өптүм, ал жагын сага коюп койдум дедим. Мен жаман сөзгө баймын. Менден эч ким качып кутулбайт. Мен чуркап кирип дедим, Садырым эки бетинен өптүм. Ал өзүң айткан жакты өзүңө коюп койдум, сада болоюн, кирерсиң дедим. Рас кылдымбы? Анан эмне дейин? Өзүнө жараша сөз сүйлөсөм болобу? Сен ушуну айткан, сен ушусун десем болобу? Анда менин эл курсум кетип калбайбы? Мен энемин да. Менде ham бир жаман характер бар. Мен жакшы болсом өз айылыман ашпай бирөө жарым алат эле. Жамандыгыман келдим да оштон шузакка. Жаман бир сыпатым бар, сөккөндө шундук сөгөм. Себеби мен 7 жыл чоңойттум да. Строй сагылам, мен үйүмдө военный режим. Ошондой кылып ответ жазсам болобу эле. Ох, Алла да ушу сөздү да мага насип кылды да, майли балам. Мен бетинен өптүм, ал жагын сага коюп койдум деп койдум. Эмне кылайын анан? Комментарияны тытам мен. Ошон үчүн урматтуу көрөрмандар, апабыздын эми биз жүктөгөндөн кийин жакшы комментарий жазганын унутпаңыз. Антпесе жаман сөздөрдү угуп калышы. Жаман сөздөр менде шундук көп, бирок мен энемин да жаным, 7 жылды чоңойттум. Менин балдары тыйып койбойбу дептир. Менин балдарым эмнеге мени тыят? Мен алар төрөп чоңойтсом. Тыйышка мен акым жок. Акысы жок алар тыйышка. Мен өзүм тыям. Анан эго эми биринчи окуганда жүрөгүм кичине титиреп капа болот экенсин, бирок ага деле майли. Алар болбосо бизге жашоо сымсак болуп калбайбы? Аллахым айткан экен. Уккул
menin jaratkan pendem. Ömür var jerde ölüm var. Jamanlık var de jakşılık var. Oң бар де сол бар деген екен. Біз оң болсақ, солдар бізді чүкіп тұрбасам да біз жашосымсақ болып қалбайбы. Мен аларға да өмір тілеймін. Жаным біргелерім чын. Алардың да әлемі бардыр. Әр кімді менен сүйлөшкөндө сезесін. Ошолорго да өмір тілеймін. Өлбөсүн, жер бетинде боло берсин, көрө берсин. Бирок комментарий жазганда абайлап садагул оюндар уят кептарды айтпай жазса жөн деле мындай сөздөр менен деле жана уят жаман сөздөрдү жазыптыр бир кыз бала эле. Ал жерде эжемен паланча бар бекен деп. Паланча каяктан чыгат өзү? Аныкы чагында оозунан чыгат да. Деп өзүнө жараша сөз сүйлөйүн дейсин. Мен сүйлөбөйм балам. Мына жашым 60-тан ашты. Жакында кабырга барам. Аллахтын астында жооп беришим керек. Өлүмдү эстеп жашаш керек да. Анан аңыраңдап эле эмне? Садыр бир жака көтөрүп кетеби? Садыр мына бизди канча карыздардан кутулупту билсеңер, билбесеңер, билгенге адамга жашоо керемет, билбегенге караңга. Ушу менин айтарым, жаным биргелерим. Бардыгыңарга узун өмүр каалайм. Эч качан биздин алдыбызда кетпегиле, артыбызда калып бизге дуа кылып жүргүлө. Ар бир панда жаманбы, жакшыбы? Бу жалганда жансыздар, жануулар бардык Аллага таандыкпыз. Алла кадыр. Алланы ойлоп комментарий жазсын, айтканан мага асылышпасын. Мен ушу жаш кезимден жесир калып, кыйналып бала баккан аялмын. Кыйналганда көз жашым эч кимге көрсөтпөдүм. Себеби уялат бочум, себеби өзүм койчу. Мен баланы мисалы үчүн садыр үчүн же эл үчүн төрөгөнүм жок да деп өзүм тытынып, уялбай эле столойлорго барып идиш жууп, тика туруп алып идиштер жууп, күнүнкү пулун алып, күнүнкү унумду таап жеген аялмын мен. Эч качан бирөөдөн үмүт кылган эмесмин, Аллахтан гана үмүт кылып жашагам. Ушуну билишсин. Менин балдарым баары 5 намаз окуп дуа кылышат, элге дуа кылат. Мындан кийин ушу жамандык көрбөсүн, мени тааныгандардын баарын Аллах опаттан сактасын деп келем садагул оюнда. Силерге да рахмат. Ушинтип чыгарга айсатпаса, ушинтип садырды чыгарымдан фикам деп өсө, мени ким таанымак? Атың чыкпаса жер өрттө дейт. Жазгандар жаза берсин, кербен өтө берет, иттер үрө берет. Апа, эмне үчүн лампочкам деп эркелеттиңиз? Мисалы үчүн башка сөздөр менен көпчүлүк апаларыбыз башкача сөздөр менен эркелет. Апам бизди жаным кыздарым, жаным биргелерим, каныман жаралгансыңар, жаным деп сүйлөчү апам. Нокаттыңыз анан ушу жаным деген сөзүбүз өзүмдө бар. Анан бул мен лампа завод иштегенмин. Мунан лампочка кандай чыгат экен деп майлуу сууга барып учушада окуп лампа заводдо кыздар менен иштеп жүргөндө бири-бирибизди биз автолампада анан беркилер чоң лампада иштейт эле да. Лампа деп жүрүп жүрөгүмдө калган экен. Ана ушу сөзүм ар бир сөзүмдө жинденгенде чырагым лампочкам калып кетет наракта. Башка эле сөздөр чыгып кетет. Балдарым ай апа майлы го дечи дейт. Бирок жанагы жинденгенде ар кимдин өзүнө жараша немеси бар да. Комментарий жазып аткандарга деле ушу өзүнө жараша берсем болот, бирок этиканы кармайм. Себеби биз окуган кезде этика, эстетика деген сабак өтөт эле. Азандай сабак өтпөйт. Ошо сабакта улууну урматта, кичүүнү ызатта, кандай сүйлөш керек, каерде кандай болуш керек деп бизди окуткан. Азыркылар вообще этика, эстетиканы билбейсиңер. Улуунун астында баспа, улууга карап кайрып, жаман көзүң менен караба деген жер бар. Ошо майлы сууда окуп жүргөндө эле биздин бир Нучтаева деген татар эжекебиз бар эле. Мени Гуля, сен молодец кызсың деп ар убак мактайт эле. Мен мактоо менен ошо заводдо 1,5 контроль болуп иштедим. Анан баягы мурдум канай бергенден атка кылдым. Болсо мен ошо жерде иштеп көтөрүлүп кетмекмин. Анан кышында деле 40 градус ысык болгон үчүн боорумда бар окшойт, мурдум канап 1,5 жыл иштедим. Бирок ошо лампа заводдон калган бул лампочка чырагым да. Туура. Келиңиз анда апа, ушунча убактыңызды бөлүп, жолдон калып бизге майк бергениңизге сизге чоң рахмат. Анда сиздей ападан бата албасак болбойт. Келиңиз анда бизге, биздей жаштарга, жалпы көрүп жаткан Соло ТВ каналынын катталуучуларына апабыздан бата алсын, Айнанай лампочкаларым, Алла Таала баарыбызга өзүбүзгө жараша сулуулукту берген. Ошону барттай билишибиз керек. Туура, тилдин сөөгү жок. Сүйлөй бересиң, бирок тили да абайлаш керек. Себеби айтып атпайбы Аллахым, ар бир сүйлөгөн сөзүңө, жеген тамагыңа, кылган ишиңе жооп бересиң. Бегүнөдөн бегүнө эле садырыбызды антып атана мынтып атат зектеп. Айнанай, ким зек болбогон? Ким көрбөгөн? Алла Таала ар бир адамдын башына салат ушундайынды. Бирөөнө эрте, бирөөнө кеч келет жаным биргелерим. Ошон үчүн силерден суранарым, алтындарым, эч качан чоң сүйлөбөгүлө. Айтып атпайбы? Сен канчалык байып, көтөрүлгөн сайын эңил. Алма деле мөм алганда эңилет го. Кут
да ошондой болуп сен байган сайын ийил деп атат. А биздикилер ийилбей эле керкейип, бай деле бай эмес деле тилим бар деп сүйлөп, чын эми ушул сөздөр садырыма деле жетет да. 2 мүнөт болсо ham кечке элди кабыл алып иштеген садырым ушул сөздү укса кандай акыбалда калат? Келгиле жаным биргелерим, Кыргызстандар, сада болоюндарым, садырыбызды, ташейибизди, тегеле ушу эрнип иштеген балдарыбызды аяйлы. Алар бизге керек. Биздин жашообуздун, биздин келечегибизди куруп атышат булар. Мына алып тургону кумтөрдү өткөзүп турго элге. Баткендеги салган тамдарын көрдүңөр го мына видеодон, а? Аллага шүгүр. Тынч болойлу. Азыркы жаштарга мына садырды мунусу чагып атат, жаштарды көтөрүп атат го. Жаштар биздин келечегибиз, балдар биздин бактыбыз. Себеби биз балдар деп карыдык да. Силерге өмүрүбүздү арнадык, жаштыгыбызды арнадык, кара чачыбыз ак болду. Ошон үчүн балдарыбыз бар болгула, бай болгула. Эч качан жаман сөз сүйлөбө. Бирөөнүн көңүлүнө кыпынды назарын чалгысың эме кетирбегиле. Халал тамак жегиле, харам тамакка кызыкпагыла. Тынч болгула жаным биргелерим. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Садырым жакшы бар. Дагы бир 2-3 жыл турса, Аллага шүгүр карыздан кутулабыз. Анан Россияда жүргөн балдарыбыздан месераман келип калса, завод фабрикаларды курса, алар ошо көбүнчө Россиядагылар кыйналып табыз деп ызылдап атышпайбы? Ой, алар деле эми келер. Тынч болгула. Ушул күндөрдү көрсөткөн Аллага шүгүрчүлүк келтирейли. Кыскасы Кыргызстан өлкөбүз тынч болуп өнүгө берсин, садыр менен ташып иштей берсин. Амин, Аллах акбар. Мынакей урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз жалпыбызга белгилүү интернет жылдызы, интернеттеги жылдыз апабыз Гүлнар апа менен биргеликте маек курдук. Сизге эгерде жакса, анда жакшы билдирүү калтырууну унутпаңыз. Эсиңизге салчу нерсе, дал ушул билдирүүнү апабыз эчтекесин калтырбай окуйт. Анан жинне келсе жообун дагы берип коюшу ыктымал. Сиздер менен Таңнур Моло амандашканча.